Учуруңуздар бизде болсо учурда студиядан орун алган меймандарыбыз бар. Ардактуу телегөрүүчүлөр, экранга жакыныраак келебиз. Анткени таңында өз ийгилиги менен бөлүшөбүз деп келген конокторубуз бар. Анда мен сизди тааныштырсак, бизде конокту жакында эле ошол тагыраагы кечеде эле Сармерден оюну ойнотулду. Бул мектеп окуучулары арасында. Уюштуруучулар бул республикалык балдар менен иштөө борбору уюштурган Сармерден оюнун жеңүүчүлөрү бизде конокто. Алгач ушул Сармерден оюнуна окуучуларды даярдаган аймактагы ириминин жетекчиси Эркен Токтоналиев агабыз менен таанышабыз. Андан кийин Асылкан Бөрүбаев атындагы орто мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Алкожоева Айзада эжекебиз да бизде конокто. Ал эми ушул кыз жигит Сармерден оюнунун катышуучулары Аяна Кудайбергенова, ошондой эле Койсун Кемелбекова бизде конокто. Кутмандыңыздар менен. Сиздерди ушул жеңишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мынакей сертификат, боз үйдүн сертификатын көрүп турабыз. Бакыйган демек, бул сиздердин жеңишиңиздер. Жакшы. Анда биз Эркин агай кеп башы өзүңүздө болсун. Бул Сармерден оюну мектеп окуучулары арасында алгачкы жолу уюштурулду, ким тарабынан уюштурулду. Бул оюнга жалпы канча команда ат салышты? Ичинен биздин таластын сулуу кыздары сурулуп чыкты. Мына ошол туурасында кеп баштасаңыз. Жакшы болот. Анткени бул Сармерден оюнун уюштуруп аткан биздин билим берүү жана ирим министрлигинин астында балдар жана өспүрүмдөр менен иштөө борбору бар. Экология, туризм жана аймак таануу боюнча. Ошол борбордун филиалы область боюнча биздин эле мектепте. Мен өзүм ошо иримдин жетекчиси болуп иштейм. Ал иримдин максаты балдарга, жаш балдарга кыргыздын салтын, аркын, баалуулуктарын үйрөтүш керек, жеткизиш керек да. Анан ошо борбордун директору абдан чыгармачыл инсан Бийик Рыскулов деген. Ошол адам демилге көтөрүп, Сармерден өткөзүп келатат. Уже экинчи жыл. Анан мындан 2 ай мурун жоосу келгенден кийин биз акылдашып кеңешип, анан жанагы жабылы көтөргөн жүк жеңил болот дебекпи. Ошентип анан мен как жетекчи катары Айзада эжекеден сурадым. Жардам бергиле деп, анан Айзада эжеке сценарийин жазды, режиссерлук кылды, баарын уюштурду. Андан тышкары мектептин администрациясы бизге болгон колунан берген жардамын берди. Формаларына, документацияга, аерге да көп документтер керек экен. Анан ошол жерден дагы бир нерсени айта кетиш керек. Бизден азыр айыл өкмөттөр бирикпедиби? Шумкар айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Мухаммедович Кыдыралиев бизге жатакана, тамак аш, жол каражаттарын баарын камсыздап берди да. Азыр иштеген аз эле убакыт болду, бирок аймактагы өзүнүн айыл аймагындагы билим берүү мекемелерине даан чоң көңүл буруп атат да. Ошондой барып, анан кийин ийгиликтүү болду. Кыргыз боз үйүн болгондо да жыгачтан жасалган, кийиз менен жабылган кыргыз боз үйүн баш байгени утуп келдик. Баракелди. Эң сонун ишеничти аткарган экенсиздер. Ал эми Айзада эже өзүңүздө болсун. Мына сценарийин жазды, даярдады, чоң салымды кошту деп атат. Анда айтсаңыз, ушул кыз жигит Сармерден оюнунда кыргыздын кайсы каада салт, үрп адаттарына маани берүү менен кыздарга ошол үйрөттүңүз? Рахмат. Сармерден оюну бизге белгилүү, таанып билип жүрөбүз. Анан кийин агай сунуштагандан кийин дароо эле макул болдук. Анткени мектепте бизде өтүлүп жүрүүчү иш-чаралардын катарында Сармерден жоодо жашынакай тапшырмалар берилген экен. Жоосунда 10 тапшырма бар. Кадимки эле Сармердендеги ырлар, сахналаштыруу бар экен, макал айтыш, табышмак, жашынакай саламдашуу, эмблемаларын жактоо сыяктуу, манас айтуу деген номерлер бар. Анан кийин талаптары дагы ойдогудай коюлган экен. Мекен жөнүндө, кыргыздын баалуулуктары, салттары, наркы жөнүндө ошону көбүрөөк чагылдырышыбыз керек болчу. Анан кийин бизге кыздар тобун түзүүнү ылайык көрдүк дагы, ошо кыздар тобун түзүп бардык. Кыздар тобубуздун аты болсо Акмаңдай. Бизге белгилүү Эдельвейс деген жалпы белгилүү болгон гүлдүн кыргызча аталышы мамыр гүлү, анан Акмаңдай дейт. Ошо Акмаңдайын тандап алдык да, гүл менен байланыштырып, гүлдөй болгон кыздарды алып барып келдик. Абдан жакшы. Жалаң кыздарды
кыздар. Кыздар. Ай баракелде, кыздарыбыз мыкты да биздин. Анда эмесе Атаандашыбыз Ысыкөл областынын Тоң районунун Айтыкеев деген мектеби бар экен, ошонун жигиттери болду да. Көлдүн жигиттери менен Таластын кыздары дайымаш өткөзүп, анан утуп алдык. Ай баракелде, көлдүн жигиттерин артта калтырдыңар. Ал жерде айткандай дагы 14 команда катышты. Ысыкөл, Чүй, Бишкек шаарынын командалары. Ошолордун арасынан эң башпайы биздики буюлду. Баракелде. Канча команда менен атаандашсыңар? Бир гана көлдү жеңип эле сыра бир дегенде эле гран прини албасаңар. Неме болду да? Жеңгендер менен Упайларын эсептешти да. Анан мисалы үчүн башка командалар беттешип аткан убакталар андай сын пикир айтылып атса, биздин командага мен мактанып кетишим мактангым келип тур чынында. Эми таластыктарга жараша турган нерсе да айта бериңиз. Бир замечание болгон жок, бир сын айтылган жок. Калыстар тобунун мүчөлөрү бир добуштан баары эң чоң упайларды беришти. Жакшы даярдык менен барган экенсиз. Ал эмес, ошол башка командалардын жетекчилери да кол чаап, анан сонун комплименттерди айтышты. Мисалы үчүн, о, Таластын кыздары эмне үчүн кымбат десе, көрсө булар баалуу кыздар турбайбы, аттуу кыздар турбайбы, акылдуу кыздар турбайбы дешип. Эмне деген эсте кала турган сөз, Жакшы. Анда кыздарыбызга кеп кезегин берели. Анда алып баруучулуктун тизгини өзүңүздө болгон экен, анда эмесе кепти баштасаңыз. Ошо Сарымерденде мен Зирек кыздын ролун аткардым, алып баруучу болдум. Анан Сарымерден негизи эле адамдын ичинде катылып жаткан таланттарды ачуучу оюнда биз ар бир кызды катышкан, мисалы 15 кыз катышса, 15 кызды биз башка тараптан, ар тараптан көрө алдык да. Биздин мектепте эле кандай таланттуу кыздар бар экенин көрдүк. Анан эң негизги биздин түшүнүгүбүз боюнча Сарымердендин максаты ушул жаштарды наркка, каада салтка үйрөтүү болгондой болду. Анан Сарымерденге дайындануу учурунда эле биз кыргыздардын көптөгөн биз билбеген, биз көз жасында калтырган каадаларын, нарктарын үйрөнүп кеттик. Анан кийин аябай кызыктуу болду негизи. Барганда максатыбыз жеңиш болчу, барып бозийди алып келели дегенбиз. Мисалы 14 команда болгондо кыздар командадан 14 команданын ичинен кыздар командадан бир бозий, анан балдар командадан бир бозий чыкмакта. Анан негизги эле максатыбыз ошол барып бозий алып, анан жеңиш менен жакшы оюн көрсөтүп келүү болду да. Жеңбей калсак деле эң негизгиси Таластын кыздары сонун көрсөтүштү дегенде эсте каларлык чыгып баарын таң калтырып келели деген максат менен барганбыз негизи. Таң калтырып келиңиздер. Жакшы. Ал эми сиздин ролуңуз. Демек, мен Сарымерденде манас айттым, ырларга кошулуп ырдадым, шылдырак кактым. Ошондой көмөктөрүмдү командама көрсөттүм. ар бир кыздын өзүнүн ролу болду да, макал айтканда да. Бул кыздын да бир өзгөчөлүгү. Сарымерден бүткөндөн кийин ошол жерде көрүүчүлөр суранып, кайра экинчи сыйра манас айттырып, кайра экинчи сыйра биздин кыздарды бийлетип, анан кийин жанагы КТРКнын журналисттери келип тартып, анан кайра судьяга чакырып дагы бир жол тартышты. Республикага таанылган таланттуу кыздар отурган турбайбы студияда таңында. Ай баракелде, жакшы. Демек, экинчи жол суранып ырдады дедиңиз, Бир ырдап көрбөйбү? Сөзсүз түрдө албетте Манасты айттырды, ырдатты деди. Анда Манаста бир үзүндүү болсун. Башканы коюп Манасты айттык, анан Манаста бир үзүндүү болсун, андан кийин ыр болсун. Анда баштайын. Аңууга чыккан Семетей гүл бакчадан сары тазга жолугуп, өз ата тегин уккан соң Каныкей эжесине катуу таарынып, ачуу чындыкты сураган болот. Ошондо Каныкей энебиздин арманы. О, кулунум ал, инекеңдин ичинде толуп жаткан муар. Seni törüp şorgatkan minnekendin bilip al. Hesi bir getken bu gempir, kulunu menekenime bilip al ey.
Gece kar kıranın sazında, kan kököttü yaşında. Sen kangay mennen mancunun katasından bütkönsün. Kavılan koşoya bağının batasından bütkönsün. Senin attan ermanas, hop oltodo şermanas. Hatta ken ağol poğun giygende, haykırıp çoğu girgende. Sürünü dikke turalbay, tümöndөгөн sansız jo. Tüngülөр ele çağınan, oşol gorbolu ötçü kırgızdı. Acaldın alıp kolundan, kol jetkizbeyik çep bolup. Alar gorgogon eline josundan ey. Oşolargın kırgızlar alaş, illin jayın bilip al. Jılgındu gen kol gen talas, kolunun jerdin jayın ne bilip al ey. Ay barakeldi. Мыкты. Өзгөчө үн, өзгөчө талант, баягы жеткиликтүү айтылган манас баяны болду. Ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Андыктан биздин көрөрмандар да биз менен кошо ушул кыздын ыры кандай болду экен, аткаруусу кандай болду экен деп күтүп жатса керек. Анда эмесе бир жагымдуу чыгарма аткарып берип койсоңуз. Анда Аскат Мусабеков агабыз ырдап жүргөн Кара кыз аттуу чыгарманы аткарып берсем. Жакшы болот. Балабызда анда балабыз, көч көч ойноп көлгө барабыз. Бир муштумдап бизди башкарган, сен атаман сенсиң кара кыз. Кара кыз ай, айтчы кара кыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, ай жүрчү кайра көлгө барабыз, эй жүрчү кайра көлгө барабыз. Кара кызым сени сагынам, агардыңбы азыр багыңдан. Эстейм сени күз күнү карап, бетимдеги салган дагыңа. Айтчы кара кыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, ай жүрчү кайра көлгө барабыз, ай жүрчү кайра көлгө барабыз. Ай баракелди болчалар. Кошумча маалымат бул кызыбыз былтыр жеңиш ыры конкурсунда республикада жеңүүчү болгон. Жакшы. Анын таланттуу кыздарын баары эле сиздердин мектепте окшойт, Азылкан Бөрбаев атындагы мектептен таланттуу кыздар мынакей жалпы Талас элинин намысын коргоп келген экенсиздер, азаматсыздар, сиздерге ийгилик. Мына эми бул Боз үйдүн тагдыры кандай болот? Мына ушул көрөрманды дагы ойлондуруп жатса керек. Боз үй каякта эми тегилип турат, кандай максатта пайдаланат деген кыскача айта кетсеңиз. Биз ошо кээ бир жерлерди кыдырып жүрөбүз. Ошо республикада саналуу эле мектептерде Боз үй бар да. Креатив таалим деген жеке мектепте, анан кийин жана былтыр ошол Бишкекте 73-чү мектеп утуп алыптыр дагы. Акты залына тигип коюшуптур. Анан бизде да уже орун бар. Дайындап коесуз. Дайындалган. Ошо энди бул менимче бир көп муунду картат болуш керек. Ал бир 40-50 жыл жөнүнө турат го. Кылым картсын. Жакшы. Расыл билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ушундай таланттуу окуучулардын талантын дашкандатып, элге таанытып, ар дайым алдыга сүйрөп жүрө бериңиздер. Сиздерде болгон мугалимдердин артында, эмгегинин артында дейли, келечек ээлери ушундай татыктуу талим тарбия алып, буюрса чоңоюп келе жаткан албетте бизди дагы жалпы коомчулукту дагы кубантат. Анда эркин микрофон үчүн пайдаланып жалпы элге өзүңүздөрдүн кайрылуу сөзүңүздөр болсун, кубанычыңыздар менен бөлүшө кетсеңиздер дагы болот. Айтылды. Кыздар сөз сөйлөгүлө. Бул кызга тиги жерден мынтет да, бул кыз жагдайга карап туруп сөздүн нускасын токуп бир паста чыгып кетет экен депчи. Анысы кандай сен эле бирдик айтып кетчи же биз. Жок, бул өзү айтып атпайбы жерде зирек кыздын ролун алып чыктым деп. Турмушта деле ошондой зирек кыз, атына заты жарашкан зирек кызыбыз, окуудан да мыкты. Бул эки кызыбыз тең мектептин алдыңкы окуучулары, олимпиадага катышат, экөөтен географияга катышып орун алып жүргөн кыздардан. Сармерденин эң негизги максаты энди ушу өсүп келе жаткан жаш муундарга кыргыздын эң салттарын, арттарын,
баалуулуктарын жеткизиш керек болуп атат да. Ошол ишке ашып, кеңири жайылып, буюрса энди филармонияга чакырып атат, ошол жака да барабыз. Биз эле эмес, ушу жалпы кыргыз элинин жаштары ушу аралашып билсе деген ойбуз. Жакшы. Негизи Сармердин оюнун максаты ошол эмеспи? Анда келиңиз Зирек кыз. Да жалпыбыздын атынан Кароо элине, Кароо элинин тургундарына, Асылкан Бөрбаев атындагы орто мектебинин бардык мугалимдер жамаатына, ата-энеме, ошондой эле эң негизгиси Сармердин уюштуруучулар тобуна терең ыраазычылык билдирем. Баарына ысык салам. Ай баракелде. Ушу менен жыйынтыктайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин эфирибиздин көрккө бөлөгөн албетте Сармердин оюнун жеңүүчүлөрү болду. 14 команданын ичинен сурулуп чыгып, биздин Таластын сыйкайган сулуу кыздары мына боз үйдү утуп келип жатышат. Ушундай жаңылыктар бизде билим берүү тармагында көп болсун. Албетте бул биздин келечек ээлери. Алар кимдер деген болсоңуздар, анда бизди дагы бир жолу тааныштыра кетели. Бизде конокто республикалык балдар менен иштөө борбору уюштурган Сармердин оюнун жеңүүчүлөрү алгач эле аймактаануу ирим жетекчиси Эркин Токтоналиев жана Асылкан Бөрбаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Алкожоева Айзада, ал эми Сармердин оюнунун катышуучулары Аяна Кудайбергенова, ошондой эле Койсун Кемелбекова бизде конокто болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабаңыздар. Биздин